Motor Gold Company жабык акционердик коомунун Токмок шаарындагы филиалы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводунда калыбына келтирилген эри габариттүү дөңгөлөктөр Кумтөр кен жайына сыноого алынып келинди. Сыноо иштери кен жайынын карьеринде 2025 жылдын 21 майында күндүзгү саат 14:45 башталып, бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Сыноо үчүн R3700 өлчөмүндөгү жумушчу басымы 117ден 124 PSI'ге чейинки калыбына келтирилген 4 дөңгөлөк тандалып алынган. Алар номер 148 Caterpillar 789S үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унага тагылган. Бұл жерде бізде самосвалдардың дөңгөлөктөрүн алмаштыруу иштери жүргүзүлөт. Артқы асыңкы дөңгөлөктөрүн которуп берүү иштери жүргүзүлөт. Такыр жараксыз абалга келген дөңгөлөктөрдү сактап чогултуп, Токмок кайра иштетүү заводуна жөнөтөбүз. 21 майдан 27 майга чейин аталган самосвал 108 мотосаат иштеп, 971 километр жол жүрүп, 124 рейс жасады. Ар бир рейстеги орточо жүктөм 95ден 100% түздү. Дөңгөлөктөрдү сыноо иштери өндүрүштүк окутуу бөлүмүнүн инструкторлорунун жана дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводунун өкүлүнүн катышуусунда күнү түнү жүрүүдө. Дөңгөлөк монтаждоо участкасынын механиктери тарабынан дөңгөлөктөрдүн басымы жана температурасы үзгүлтүксүз өлчөнүүдө. Бул дөңгөлөктөр кайра реставрацияланып, бизден иштеп чыккан дөңгөлөктөр Токмок заводдон биринчи жолу иштелип чыгып бизге келип атат. Бардык коопсуздук эрежелеринин баары тең сакталып, иш чараны жүргүзүп атабыз. Маалымат үчүн, Токмок шаарындагы заводдо эри габариттүү дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүүчү жабдуулар 2025 жылы январь айында тесттик режимде ишке киргизилген. Учурда 7 дөңгөлөк кайра калыбына келтирилди. Сыноолор ийгиликтүү өтсө, жылына болжол менен 200дөн 300гө чейин дөңгөлөктү калыбына келтирүү пландалып, бир жылда $1,5 миллион көбүрөөк каражат үнөмдөлөрү күтүлүүдө.